Урматтуу жетекчилер, менде Мурасордогу көлмө боюнча ошол эле суроом бар да. Мына уже ноябрь болуп калды, декабрь, кар жаайт, кыш болот. Анан өткөн жылда болгон маселебизди кайра эл көтөрөт. Ушул боюнча бир так позицияны Айыл чарба министрлиги айтып койбойсуздар. Мэрия сиздерге шылтап атат, сиздер мэрияга шылтап атасыңар. Мен ким менен иштешейин? Комиссия түзүлгөн дегенсиздер. Ортодо комиссиянын түзүлгөнүнө мына 1 жыл болуптур да. Ошол 1 жылдын аралыгында же элдерди чогултуп алып, мындай жалпысынан ары бери кылдык деп түшүндүрүп ачык эле айтып койгулачы, Сураныч да. Бул бир. Эми сизге өзүңүзгө айтат элем да. Экинчисинен деген ошол жакта макул. Көлмөлөрдүн маселеси чечилбейт, бирок деген ошол жакта окуган мектептерде МЧСтен бир окууларды өткөрүп койбойсуздарбы анда? Ата энелер менен иштеп койбойсуздарбы деп суранат элем да. Иштеп түшүндүрмө иштерин, анан балдар негизи бизде мектептеги ошол жактагы балдар, жалпы эле Кыргызстанда балдар, эми чет өлкөлөрдө атайын автобустар болот, сопровождение болот, эште жөө балдар калышпайт да. Бизде ошентип, мен да ошентип окугам, баарыбыз ошентип жүрөбүз да. Анан ошол жактан особо опасный ситуациялар болуп калып, кышында дагы балдар чөгүп кетпейби деген кепилдикти сиз да, мен да, эл да эч ким бере албайт азыр. Но маселени чечиш керек да. Кандай кылайлы? Мен барсам мына декабрда дагы бир барам да. Эми деп жооп берейин. Декабрь, январда, февральда биз чыгып барабыз. Саламатсызбы, Элмира Жылгабековна. Дастан Усманов, чечимдерди даярдоо башкармалыгы. Ооба, эме менен буйрук менен комиссия түзүлгөн. Бирок мен ал комиссиянын курамында жокмун, бирок жыйынтыгын сизге жазуу түрүндө салып коебуз. Бирок мен билишим боюнча мэрия ал жерлерге тосмолорду кылган. МЧС өз тарабынан болсо окутууларды өткөрөбүз деген убадан беришкен деген комиссиянын чечимин көргөм. Мындан тышкары ал жерде көлмөлөрдүн максаты, эң башынан эле салынган максаты бул ирригациялык эмес, бул именно балык өстүрүүгө максатталган көлмөлөр болчу. Эң башында ушу Мурас ордон баягы жашоочулар бизге министрликке келген, жыйын өткөн. Биз ошондо ар бир министрликтин жоболорун ачып көрсөтүп, кайсыл министрлик, кайсы жергиликтүү өз алдынча органдар эмнеге жооп берет экенин биз түшүндүрүп бергенбиз. Ал жерде айыл башчысы дагы келген болчу да. Эми сиз түшүндүрүп бердиңиз деп атасыздар. Эмнеге анда эл мага чалып менден сурап атышат? Жыйынтыгын билбей атабыз деп, мэрия да унчукпайт дейт. Айыл чарба министрлиги да унчукпайт деп атышат да. Анан бул жерде бир нерсени жакшылап түшүнүп алыңыздарчы. Ортодо ишкерлерге каршы киши жок аякта. Ортодо балдардын коопсуздугу эле туруп атат да. Же биз жумуштан бошолуп, эртең балдарыбыз мектепке алып барып түштөн кийин тосуп алгандай деле шарт жок азыр. Элдин баары иштеп атат да. Эми заман деле кыйын. Бирок ошол жактагы элдерге бир чогулуп, давайте кошо барайлыбы, же сиздер өзүңүздөр барып туруп чогултуп түшүндүрөсүздөрбү? Анан сураныч да, билим берүү министрлиги менен иштейсиздерби, мектеп директорлору менен, МЧС өзүнчө түшүндүрөбү? Бир ошондой окууларды өткөрүп коюңуздарчы. Менин билишимче, мурда өткөрүлүп жүргөн окуулар да. Бир өткөрүлгөн да деп атышат да, бир. Бирок андан кийин канча мына ызы чогуп кетти, андан кийин деген балдар деле чоңоюп атат. 1 класс баласы 3 класска барып калды. Ошол убакыт өтүп атат. Анан тигиндей кызыкчылыктар бар, мындай кызыкчылыктар бар деп элди кагыштырбай түшүндүрмө. Азыр уруша турган заман эмес да, Сураныч, жетекчилерге кайрылат элем да, пожалуйста, ошентип иштеп түшүндүрүп койгулачы. Рахмат. Жарайт. Эске алыңыздар.